мына пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям катуу айткан, кимдин мүмкүнчүлүгү болуп туруп, акчасы болуп туруп, курмандык чалганга мойнундагы милдети важип болуп туруп, курмандык чалбай турган болсо, ал биздин намаз окуй турган айт майданына келбей эле койсун деди. Карабайсызбы? Канчалык катуу сөз бул туган. Демек иншалла карап туруп биз бар болсок эмне үчүн жок? Ушул жерде канча деген жамандык кетет тугандар. Кур'ан-ы Каримде Алла Тааланын аяты бар. Ла яналаллаху лухумуха ва ла димауха валакин яналуху тaqwa минкум. Алла Таалага силердин курмандык чалганыңардын эти деле, каны деле жетпейт. Бирок силердин таквалыгыңар жетет дейт мынакей. Кудайдан коркуп Алла Таалага баш ийгениңер жетет. Алла Таалага баш ийгениңер жетет деп. Ошондуктан биз мына жерде иракаты дам дейт, кан чыгаруу бир улуу амал болуп эсептелинет деген. Ар бир дагы айтайын, кылына эчкинин, ар бир жүнүнө койдун сообу жазылат экен курмандык чалган кишиге, Пайгамбарыбыз айткан хадисте: "Я юханнас, аля кулли ахли байт фи кулли ам удхия." Тирмизи шарифте келет: "Ey адамдар, ар бир үй бүлөгө, ар бир жылы нисапка жетип мүмкүнчүлүгү барган үйгө милдеттүү болот бир курмандык чалыштык тугандар." Мынакей, курмандык чалыш. Биз дайыма кырсыктаганда, же түрмөдөн чыкканда, же ден соолугу жакшы болгондо анан ушу бир кан чыгарган. Бу кан чыгаруу ибадат Ибрахим пайгамбардан бери тартып келатат. Ибрахим пайгамбардан бери мынакей сүннати абийкум Ибрахим деп ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бунун бардыгын айтып койгон тугандар.